Таш-Көмүр шаарындагы номер 9 Пушкин атындагы орто мектебинде 650 бала билим алат. 1970 жылы курулган имаратта спорттук жайы жок болчу. Балдарга дене тарбия сабагын өтүүдө бир топ түйшүк жаралып келген эле. Бул спорт комплекси бизге жана жалпы жамаатка аябай керек болчу. Буга чейин дене тарбия сабактары сырттай стадиондордо жана мини спорт залдарда өтүлчү. Ал эми мэрдин жана Жогорку кеңештин депутаты тарабынан колдоосу менен ушул ишке ашып атат. Ал эми буюрса 2025-2026 окуу жылынын декабрь айында колдонууга берилмекчи. Спорт залдын курулушу 2025-жылдын май айында башталган, учурда 60% жумушу аткарылды. Ушул жылдын декабрь айында пайдаланууга берүү мерчемделген. Жалпы долбоор конкурска 33 миллионго коюлган. Сметалык баасы. Биз 29 миллион 600гө жеңүүчү болуп тандалганбыз. Жумуш башталганда 3 ай болду. Буюрса бир 55-50% бүтүп калды деп айта алам. Келишимде көргөзгөн убакытка буюрса жетишип тапшырабыз. Курулуштун баасы 29 миллион сомду түзөт, ичинде жуунуучу жайы, санитардык талапка жооп берген шарттары каралган. Спорттук машыгуу бөлмөлөрүндө атайын жабдуулар да орнотулат. Бул орто мектепте ушул баштапкы курулгандан баштап эле балдарга спорт залы жок болчу. Былтыркы биздин шаардык мэриянын планы негизинде быйылкы жылга 29 миллион 400 сомдук спорт зал куруу долбоору Жалал Абад капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу ишке ашты. Таш-Көмүрдө бокс мектебинин курулушу да жүрүүдө. Бокс жана футбол сүйүүчүлөр ышкыбоздору Таш-Көмүр шаарында арбын. Андыктан шаарда эзелтен эле мыкты спорт чеберлери чыкканын жергиликтүүлөр айтып келишет. Таш-Көмүр шаары өзү илгертен бери бокстун, футболдун шаары болуп эсептелет. Бир нече атактуу спортчуларды айтып кетсем, өзүңүзгө маалым болгондой Дүйшөнкул Шопоковдун атынан эл аралык мелдеш өтүп келет. Ошол биринчи уюштурулган Дүйшөнкул Шопоковдо мелдеште биздин Таш-Көмүр шаарынын азыр уже спорттун ардагери аксакалыбыз Шамурзаев Бакен агабыз 2 жолку ошо турнирдин жеңүүчүсү болуп аталып, СССРдин спорт чебери наамын алган. Таш-Көмүр шаарыбыз өнүгүп атат, мындай полиялар курулуп атат. Да жолдор тегистелип, жакшынакай болуп. Да Red Boxing деген бокс ачылды. Футболго балдар катышып атат. Таш-Көмүр шаарынын тургундары, айрыкча өспүрүмдөр, жаштар үчүн спорттук жайлардын курулушу быйыл жанданды. Айрыкча 4000 орундуу футбол стадиону жана бокс мектеби шаардыктар үчүн мыкты шарт деп айтууга болот. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Таш-Көмүр шаарынан.